жашы өзгөрүп, ошонун бир бөлүгү Кыргызстандагы келип, мына активисттер, жарандык коом, негизи эле жөнөкөй адамдардын талабы, анан алган мына жаңылыктары, өзгөчө журналисттердин жеткирип турганы, мурун ушул мамлекеттик каналдар боюнча эле Кыргызстанга бир күндө же бир жумада жетсе, азыр 1 мүнөттөн кийин Кыргызстандын булуң бурчуна баарына жетип атат, баардык жаңылык. Анан талаптар көбөйдү. Бүгүн ушундай мезгил келди, Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө. Колуңдан келбесе, ордуңду бошот деген. Бул министр эмес, баардык кызматка ушундай талап келди да. Ошондуктан азыр иштей албаган адамдарга бир топ проблемалар келип, өзүлөрү жүдөп кеткендери да болуп калды да. Эми чегара боюнча бир топ иштерди жүргүзөбүз деди, акыркы 10 жылда эч кандай бир кадам да ташталбады. Муну биз баарыбыз көрүп атабыз, өзгөчө Баткен эли бизге мына коңгуроо кылып, жаңжал чыккан сайын баарыбыздын көңүлүбүздү ошол жака бургузуп атат. Ошондуктан вице-премьерлер, башкалар боюнча маселелер көп болуп атат. Анан бүгүн ГРЭС, азыр паспортизация, башка система, машинелердин оформлениясы, ошол эле айдоочунун күбөлүгү боюнча бүгүн дагы толук кандуу элге маселени чечип берген жокпуз. Барсаңыздар очередь, тааныштарын алып келип коюшат, тыйын маселени чечип атат. Жарандык коом, активисттер ошону көрсөтүп атат. Тигил жер, бул жерден тартып. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү талап бул. Ал эми кадр маселеси боюнча айтат элем, бул ошол кадр жетишпегенге алып келиши мүмкүн. Себеби өтө билимдүү, так, колунан келген азаматтар мамлекеттик кызматка барбай жатат. Себеби эмнеде? Айлыгы аз, 15-20 миң сомго семьясын бага албайт. Эгерде бир тамгадан бүгүн катталып кетирсе, сөзсүз иш козголуп, ал 3 жыл соттун алдында жүрүш керек. Ошондуктан кадрдык жетишпестиктер да келиши мүмкүн. Бирок бул коомду биз сөзсүз бул убакытты басып өтүшүбүз керек. Ушинтип отуруп тазаланууга, Кыргызстандын элине шарт түзгөнгө бул жардам берет. Бул кыйынчылык алып келбейт.